кыргыз жергесин дүйнө жүзүндө эң сонун баягы рейтинг деп койсо, дал ушул жаатта өзгөчө күрөш жаатта кыргыз жергесин дүйнөгө дүңгүрөп таанып жаткан баягы Айсулуу Тыныбекова деген баягы кыргыздын кызы бар, кыз сайкалы деп айтсак болот. Дал ушул кыз мынакей ушул күрөштөн атын чыгарып бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө эң биринчи алдыда рейтинг боюнча биринчиде турат дегенде ол сүйүнүч менен турган учурубуз. Ал эми ушул күрөш жаатта дагы Кыргызстанда көптөгөн жаңылыктар, өзүбүздүн мекенибизде дагы сонун жаңылыктар, беттешүүлөр жүрүп жатат. Дал ушул жаатта дагы сиздерге маалымат берүүнү туура көрүп турган учурубуз. Негизи эле жогоруда аталган спорт түрү учурда негизи эле дүйнө жүзүнө таанымал алдыңкы приоритеттүү спорттордун бири. Аны менен катар Кыргызстанда дагы алдыңкы спорттон, анан дагы быйылкы жыл олимпиадалык жыл болуп жаткандыктан биздин көптөгөн үмүтүбүз дал ушул жааттан, дал ушул спорт тармагынан болот эмеспи? Андыктан деги эле Кыргызстандагы грек-рим, эркин жана кыз келиндер арасындагы күрөш жааты кандай өнүгүп жатат деген суроо менен биз атайын адистерибизди, сыйлуу меймандарыбызды таң эрте студиябызга чакырганбыз. Тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын курама командасынын координатору Нурлан Исмаилов жана ошондой эле Азия күрөш федерациясынын вице-президенти Талант Жекшеновдор келип турган учурлары. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен. Кутман таң, рахмат сиздердин да жаңы жылыңыздар менен. Абдан кубанычтабыз убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге. Анан дагы мынакей жаңы жылдын башталышы менен эле чемпионаттан баштадыңыздар. Чемпионат бизде биринчи мына Кыргызстандын биринчи чемпионаты болду. Кече күнү аяктады греко-римскийден. Биринчи эркин күрөштөн баштады. Эркин күрөш 8, 9, 10, 11, 12 болсо эме болду. Греко-рим күрөшүнөн болуп, кече күнү аяктады. Ошол жакта биздин балбандарды бул азыр алдыда өтө турган лицензиондуу турнирге бул жерден тандалма болду. Кээ бир весовой категорияларда. Ошентип каралып тандалып жатат бүгүнкү күнү. Ошондой чемпионатыбыз. Негизи эле бул күрөш 3кө бөлүнөт эмеспи? Греко-рим, эркин, кыз келиндер арасында деп. Чемпионат эмнегедир мырзаларга гана байланыштуу болуп турат. Кыз келиндер арасында чемпионат болот жок. Чемпионат. Алар өздөрүнүн арасында өтүп турат календарында. Өздөрүнүн дайындыктары, анан биз ар дайым дагы греко-рим ойногонго биз чогуу эметкенде бир өткөрөбүз. Бир өткөрүп жылдын башы деп ана биринчилик балдарды тандап келерки жылда плановый жумуштарга ким күрөшөт, келерки ким болсо ошо. То есть ушул жылга, 20-жылга. Анан ушул жерден бара кызыктуу суроо пайда болду. Кайсы салмак категория боюнча болду? Жана ошондо жаш барак канчадан үйдө жогору болду? Бизде 10 весовой категория бар. Жалпы 10 греко-римден да. Бирок 10 весовой категориянын 6 эле олимпийский вес да. 6 эле. 6 весовой. Ошол 10 тең 10 весовой категория тең полный күрөш албайт да олимпиадага. Анын ичинен 6 весовой категория. Анын ичинен олимпиадада эркин күрөштү алсак 57, 65, 74, 86, 97, анан 130. Ошолор 6 килограмм, 6 весовой категория олимпийский веске кирет да. Греко-римскийден 60, 67, 77, 87, ушундай 96, 97, анан 120. Ошолордун баары олимпийский вес болуп кирет да. Ошол вестерден кече күнү өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керексиз. 60 килограммда аябай мындай атаандаштык көп болуп, дворец спортого эл батпай үстүнө чейин чыгып кетейин дешти. Аябай мындай күйөрмандар көп болуп, анан Калы Сулайманов чемпион болду. Жоламанды менен Жоламан берки биздин. Көбү дал ушул Калы менен Жоламандын ушу беттешин өттү. Анан Жолчубековду да күтүшкөн. Жолчубеков болсо травмага байланыштуу бираз жаракат алып калды. Анан кийин улантканга эмес, тренерский состав менен кеңешип, ал өзү уланта албай калды, травма. Бирок менин билишимче дал ушул биринчи, экинчи орунду алган спортчуларда курамага кирет дагы кийинки лицензия турнирлеринде бири-бирин баягы айрым учурларда алмашып калышын да. Биринчи болгон бала травма алып калышы мүмкүн, экинчи ал себептер ар кандай болуп калышы мүмкүн, травма дебей тура аласыз. Кудай сактасын.
ушундай болот да. А негизи эле мынакей өзгөчө мынакей Айсулуунун артынан чынында эле күрөштүн артынан жалпы Кыргызстан дүйнө жүзүнө дүңгүрөдү. Чынында эле кыргыздар бар экен, кыргыздарда мыктылар бар экенин тастыктады. Эми Айсулуу жана башка да биздин мыкты мырзаларыбыз дагы бар, бирок азыркы кезде приоритет Айсулуу экенин талашты. Ушул боюнча айтып кетейин как раз ушул багы. Айсулуу Тыныбекова кызыбыз биз действительно аябай молодец, биз аябай аны колдойбуз. Бизде бир күрөш федерациясы болгондон кийин баары биргеликте. Бирок Айсулуу ушул бизде спорт клуб Изабек деген бар. Чынарбек байкенин зал салып берген, ошол жерде эркин күрөш балдары бүт ошол жерде кылат. Кыздар дагы, балдар дагы. Ошол бирок балдар менен күрөшүп отуруп Айсулуу ушул результатка жетти да, аны дагы баса белгилеп коюш керек да. Айсулуу бүгүнкү күнү эркин күрөштөгү тренинг кылып жүргөн балдар менен, кыздар менен көп күрөшпөйт Айсулуу. Балдар менен күрөшүп отуруп, күч сынашып отуруп Айсулуунун деңгээли көтөрүлдү. Ал жака көп маани бербейт, анткени биз ичинде жүрөбүз да. Биз өзүбүз деле барып тренировка кылабыз ошол жерге. 6-да барабыз, барып Айсулуулар өз 1 ковёрдо кылышат, эркектер 2 ковёрдо кылат. Анан ал жерден карап Мери, Майпери деген кыздар бар, жакшы өсүп келаткан. Алар балдар менен иштеп турушат. Эркек балдар менен иштеп, ошентип алардын деңгээли өсүп атат. Балдар менен иштеп. Анан Айсулуу кызыбыз, конечно, биз дагы сыймыктанабыз аябай. Мырзалар дагы көп салым кошуп атат бул жагынан да. Айсулуу жакты мырзалар да барбы үмүттөндүргөн? Эми дүйнөгө дагы бар мырзалардан мына Улукбек Жолдошбеков дүйнөнүн чемпиону болду. 23 жаш деген бул уже чоңдор арасында эле да. Бул почти бир эле кадам да. Анан бүгүнкү күнү ошо 50 как раз силер айтып калган 57 килограммга Улукбек Жолдошбековду биз азыр Олимпиаданын жолдомосуна ошол жигитти дайындайбыз. А негизи канча жолдомо күтүлүүдө? Азыр экөө бар дедиңиз. Аны азыр Нурлан дагы жооп берип койсун ал боюнча да. Ал боюнча үмүтүбүз чоң, баарыбыздан кылып аткан жумуш, салымыбыз бизде канчалык көп болсо, биздин балдарыбыздын баарына ишенебиз. Что дүйнө жүзүнө ошо бизге жолдомо алганга, Олимпиада оюндарына үмүтүбүз чоң да. Да айта кетсек, ар бир баланын өзүнүн Олимпиада бара турган өзүнүн немеси, мечтасы болот. Ошого мына балдар биздин биринчи обуну алган балдар келечекте ошо аракет кылып атышат, биз деле ошо колдойбуз ошол. Аракет кылып атат, кыялы бар. Бул эми үстүртөн алынган сөздө, ар бир солдат генерал болгондо кыялданат дегендей. Анан ар бир спортчу Олимпиадага барганда кыялданат. Бирок конкреттүү түрдө, мисалы үчүн басым жазалып, сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө болуш керек деген дагы планга киргизилет. Спорт жаатында бул өзгөчө. Спортто баары пландаштырылган так нерсени жакшы көргөн жаат эмеспи? Андыктан мынакей алдыда дагы дүйнө чемпионаттары, Азия чемпионаттары турат. Ал жерден атайын жолдомолор ойнотулат. Ал жерге ушул эркин күрөштөн, греко-римден кимдер мынакей Кудай буйруса, ошол жооп берейин. Эркин күрөштөн ошо биз Улукбек Жолдошбеков, Ахматалиев, Эрназар 65 килограммда, ал дагы U23-де жакшы күрөштү. Выход финалда тартып коюшпады. Ал Америка институтту эң жакшы бросок дүйнө жүзүндө деп таанылды. Ахматалиев Эрназардын бросогу дүйнө жүзүндө ИИБде United World Wrestling деп коет биздин всемирный уюмубуз дүйнөлүк. Ошондо эң мыкты бросок деп ошо Эрназардыкка таанылды да. Ал жерде Россияны утту, Америка институтту, Япониясы менен кичине баягы судьялар бирге жаңылыштык кылып койду да. Ал жигитибизди ошол жигитке коюп атабыз. Анан азыр да бизде азыр чемпионат болуп бүттү. Будажапов Арсалан деген бала да келди. 74 килограмм. Ал дагы жакшы бала. Ал жигит дагы азыр эми тренерлер, главный тренерлер менен чогуу федерация биргеликте бул баягы состав чечилет да. Бүгүнкү күнү кече күнү эле бүттү чемпионат. Анан составты чотко анан 20-сынан кийин федерация өткөзөбүз, ошодон кийин анан чечилет. Кайсыл тренерлер менен чогуу главный тренер бар, Эркинбаев Азат, Мажынов Руслан, алар болуп биргеликте анан баягы сүйлөшүп биздин президент менен баары биргеликте отуруп ошол жерден чечилет да. Бирок көбүнчө бул жерден главный тренерлер баягы чечишет да, анткени аларга
көрүнүктүү да. Кайсыл бала күрөш алат, кайсыл бала ала алат деп сиз айтып аткан немеге биз баягы федерацияда катары айта алабыз. Мен примерно азыр вольный борьбаны айтып атам. Бул бала депчи. Анткени биз баягы күнүгө аралашып жүрөбүз алар менен. Мен да өзүм барып ошол балдар менен бүгүнкү күнгө чейин тренировка кылып турабыз, барып көрөбүз да. Күрөшүп аткан баягы формасын көрүп турабыз. Ошонун себебинен айтып атам мен. Кудай буйруса. Мынакей жолдомо канча көп болсо ошончо бизге жакшы. Дүйнө дагы да болсо таанып алабыз да. Анан тандап алган курамадагы биздин балбандарыбыз кайсы жакта машык өткөрөт? Машык өткөрөт. Баардыктары кайсы жакта? Сборлордубу? Алдын ала айтып кетсек, бизде мына дене тарбия спорттук агенттигибиз агентствонун алдынан көптөгөн каралуу милдеттер, жумуштар өткөрүлүп жатат. Ошо биргеликте федерация менен ошо коюлган пландар менен ошо көбүнчөсү ошо олимпиадага чейин коюлган тренерлер менен кеңешип иш кылган деме базаларга ошо тренировочный жанагы сборлорго барганга ошо кеңешишет да. Ал жака дене тарбия спорт агенттигинен чоң мүмкүнчүлүк берип эмесин аябай ошо биздин спортчулар, балбандар эчтекеден кем болбосун, ошо спортчуга барсын деп көп салымын кылып атышат да. Ошон үчүн федерация биргеликте баарыбыз тең кошулуп, колдоп ошону биздин балбандарга бүт шарттарды түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Ошол эле жерден дагы кезектеги суроо турулай. Мынакей өзүңүз айта кеткендей, негизи эле канчалык спортчуларга ылайыктуу шарттар түзүлсө, анын да жыйынтыгы жакшы болот эмеспи? Анысы менен катар спорт агенттигинен тышкары атайын алдын ала олимпиада комитети дагы бар эмеспи? Алар менен дагы иштеш алып барасыздарбы? Олимпиада комитети, алар дагы анткени баягы алар бүгүнкү күндө айлык приоритет болгондуктан. Бүгүнкү күнү лицензия алган балдарга айлык берилип турат ал жакта. Ал жак националдык олимпийский комитеттен кароо бар. Ал эми дүйнөлүк федерация, күрөш федерациясынан дагы атайын көзөмөл болуп турат эмеспи? Болуп турат. Көзөмөл болуп турат, ошондой эле. Ошол эле колдоо, Колдоо, анан чакыруу, ушундай келип бизге келип тренировка кылып кеткиле, ушундай эме квалификацияны көтөрүп деп көп жерден общий федерация чакырып турат. Ал эми биз биргеликте тренерлердин, машыктыруучулар өзүлөрү кеңешип, кайсака бизге ыңгайлуу балдарыбыздын эме деп ошонусуна кеңешип ошо сборлорго барышат да. Дүйнөлүк жанагы уюм бар го күрөштө. Жакшы, бизге кыргыздарга көз караштары жакшы. Бизде дүйнөлүк болот, азиатскийде андан да жакшы. Азия федерациясынын президенти Даулет Турлуханов. Өзүңүздөр билесиздер, казак балбаны болгон, ал чемпион. Ошол киши азыр бүгүнкү күндө президент Азия федерациясынын. Биз болсо ошолордун жардамчысы болобуз. Аябай Азия федерациясында кыргыз спортуна, кыргыз күрөшүнө аябай биз неме жакшы көз караш жакшы. Кудай буйруса бул жылы жаштар арасындагы чемпионат Азияны бизге беришти. Кыргызстанда өткөзүлдү. Чоң жаңылык бар бизде. Кыргызстанга 20 жаштагылардан да молодежь деп коет да, молодежь. Юноша эмес, молодежь, жаштар. Чоңландар болуп калабы ушундай кыргызча. Ошол чемпионат Азия бизде Кыргызстанда өтөт. Кудай буйруса, биз көлгө өткөзөлү деп атат. Жайында болуп калат. Июнь баштарына Кудай буйруса биз ошондой план коюп атабыз. Тияктан Азия федерациясынан берилди бизге. Анан Кудай буйруса алдагы өткөзсөк, биздин жаштарыбызга аябай бул дагы өтө чоң стимул да. Именно ошо жаштардыкын алдык, алып өткөзөлү, көлгө өткөзөлү деген кеңеш атабыз. Аз биздин президент менен Шаршенбек Абдыкеримович менен кеңешип, Мелис Тургунбаев, Токноевич менен кеңешип биргеликте баарыбыз азыр ошол жакка өткөзөлү деп. Чын эле жакшы жаңылык экен. Жакшы жаңылык, эң сонун жаңылык. Жакшы эмес, эң сонун жаңылык. Анткени бар кыргыз жергесинде өткөрөт деген бул биз үчүн да сыймык го дейм мен. Ооба. Ошондой эле жогоруда мына сиз баса белгилеп как раз айтып кетти. Биз Азия өткөрүлдү. Бул былтыр мына биз 2018-жылы аш мурдагы жылы да болуп кетет. Ошондой болуп калат. 18-жылы биз чоң чемпионат Азия өткөргөнбүз, эми баарыңыздарга белгилүү. Ошонун негизинде бул ушунчалык өнүгүп атат бизге. Биз азыр взрослыйды өткөрсөк, бизге азыр жаштар арасын берип, биз ушу Азия өлкөсүнө биз мындай көрүнүктүү мамлекеттердин бири болуп атабыз. Аброй пайда кылып. Аброюн көтөрүп, балдардын дагы духун көтөрүп, өзүн
2018 аябай чоң деңгээлде деңгээлде өткөрүлдү, ошо мамлекет баары ыраазы болуп кетишкен да. баары ыраазы болуп кетти. Бүт баары. Чоң колдоо мына биздин өкмөтүбүзгө чоң ыраазычылык, ошонун баарын тең ушундай деңгээлде ошо дене тарбия спорт тарабынан да, ошо федерация тарабынан биз чоң масштабный чоң мероприятие өткөрүп алдык. И ошонун ичинен көп биз дагы жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Анан ушул жерден баягы өзүңүздөр жеке өзүңүздөрдүн оюңуздар ча деп ойлойм да, суроо чыкты да. Өзүңүздөр баягы спортчу катары, өзүңүздөр баягы машыктыруучу катары десек жаңылбайбыз. Ошол баягы жаштар менен биргеликте машыгуу залына деле жүрүптүр. Анан ушул күрөш боюнча эркин күрөшпү, грек-рим ушул күрөштөн жакшы ийгилик жараткан балдар эмнегедир тилекке каршы башка спорттун түрүнө өтүп кетет, мисалы алганда эрежеси. Келечекте. Бул деген бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бул эме болуп атат да. Практикада дүйнө жүзү. Көбүнчө күрөшүп жүргөндөрдүн баары өтүп, анан ошо жанагы азыркы күндө UFC болот да, UFC'де чемпион болуп атат да. Даниэл Кармие бар го жанагы. Ал өзү эркин күрөштө күрөшкөн. Биздин Алексей Крупников 2005-жылы Будапештте мирде күрөшүп, биздин Алексей Крупников утуп алган аны. Эмеге 3-чү месте за бронза күрөшүп Даниэл Кармияны Алексей Крупников утуп, ошол көрдүңүзбү биздин жигиттер кандай. Ал анан американец тиги жакта анан жакшы күрөшчү, андан кийин мирден кирип жүрдү. Анан UFC'нин чемпиону болду. Генри Геджуда олимпийский чемпион вольник. Пекинде 55 килограммды уткан. Азыр UFC'нин чемпиону эң ылдыйкы весте. Ушундай көрүнүштөр көп да, баягы эркин күрөштөн, грек-рим күрөшүнөн анан тиги өтсө жеңилирээк болгондой баягы колун койсо дейт, боксту койсо, бүт баары биргеликте кетет экен да. Негизи эле баягы жалпы бир түшүнүк бар эмеспи, спортчу өмүр бою спортчу болот, спортту таштайм деп боло албайт. Мисалы үчүн эгерде күрөштөн анын чеберчилиги байкалбай атса, башка жерден текшерип көрөйүн, башка жерден балким чемпион болом деген ойлордун негизинде болуш керек эми. Жеке тандасын да. Анан баягы сиз мынакей курама команданын координатору болгон соң, курама команданын үстүндө көзөмөл болосуңар, курама командага кимдер кирип атат, кимдер машыктырып атат, кандай балдар тандалып атат депчи. Анан ошого сымал азыркы кезде мисалы үчүн спорт жаатында конкуренция абдан көп, спорттун түрлөрү көп, өзгөчө Кыргызстанда. Ошол эле алсак, ошол эле UFC, эрежеси руш, ошол эле күрөш жаатынын башка түрлөрү, күрөштүн мисалы үчүн. Анан азыркы кезде мынакей чемпионат дагы өттү. Ошондо бул деңгээл, күрөштүн деңгээли дагы деле болсо өсүүдө экен же кандайдыр бир учурда токтоп калыптырбы? Жок, муну эми биз айта албайбыз, аябай өсүүдө. Мындай айтып кетсек, бул күрөш биздин деңгээлибиз, Кыргыздын биздин балбандарыбыздын деңгээли ушунчалык уровеньге чыкканы бизге ушул соревнованияга биз олимпийский судьяны чакырганбыз, атайын өкүл кылып бизге туура карап берсин депчи. Ошол киши деле мындай өзүнүн деңгээлин айтып кеткенде, силер Кыргызстандын балбандары, силердин уровениңер ушунчалык чоң өсүптүр деңгээлге, что элдин конкуренция ар бир весте ушундай, ар бир күрөштүн схваткасы ушундай катуу болду да. Анан ошол судья деле мындай четтен келген чоң мындай өкүлдөр өзүлөрү эксперт катары бизге ошону айтып атат. Баа берип атышат да, кыргыз күрөшү аябай өнүгүп атканына бүгүнкү күнү. Сиз айтып атпайсызбы, өсүп атабы деп. Бүгүнкү күнү биздин кыргыз күрөш аябай өсүп атат да. Эркин күрөш дагы өсүп атат, грек-рим дагы өсүп атат, ордунда турган жок да. Келгенде биз атайын нейтральный судьяны алып келгенбиз, что бири-бирине тартып койбогон, сөз болуп жаралып калбасын деп Казакстандан чакырып келип, бияка койгонбуз да, главный судья болуп алып. Бул да болсо спортчулар арасында жеке баягы конкуренция, жеке атандаштык болуп, алардын дагы жыйынтыгын көргөзүүгө жакшыртып алып келет эмеспи? Канчалык атандаштык көп болсо, ошончолук результат да жакшы болот. Туура калыстык кылып, ошо балбандарга дагы жакшы да. Анан биз билебиз, бул олимпиада алдында өзгөчө бул ушул күрөш жаатында текшерүүлөр өтө көп болот. Допинг, ооба. Бул маселеси азыркы кезде бул жалпы федерациянын чоң бир көйгөйү болсо керек, Айтпаңыз, ошол көйгөй азыр биз эле былтыр эле канча бага эме төлөдүк. Канча бир 40 000 деген долларлар төлөдүк. Биз чынында айтып кетиш керек да анда. Себеби эмне болду? Себеби балдар дайым кээ бир жаш балдар билбей колдонуп алат да. Запрещенный препараттар бар.
бул ошонун себебинен болуп калган деп. Бул чемпионаттачы, Кыргызстан чемпионатында? Бул чемпионатында балдарга азыр биз ушул боюнча тренерлер баарына азыр биз эме кылып киргизип койдук. Ким тренери менен ученики кармаса өздөрү төлөгөндөй болуп бизге федерацияга эле келет, анан биз төлөп калып атпайбызбы акчанын баарынча. Ошон үчүн ответственность багы, жоопкерчиликти бүгүнкү күндө ошол багы эмелерге жүктөп беребиз. Анткени бизде деген спортивный врачыбыз бар. Алар менен барып биринчи очередте алар кеңешсе болот да. Бул дарын ичсек болобу, болбойбу? Бактыгүл Насыровна бар бизде спортивный врачыбыз. Барып сураса болот ал кишиден. Бүгүнкү күнү мол дарыны, витамин ичсек болобу? Бул допингге киреби, кирбейби деп сураса болот. Бизде эме бар да, маалымат бар, мүмкүнчүлүк алып, маалымат алып туруп, анан ошону ичсе болот, колдонсо болобу, болбойбу дегенчи. Бүгүнкү күнү фармакология дүйнө жүзүндө аябай өсүп кетпедиби? Аябай өтө өнүгүп кеткен да. Биздикилерде баягы биз мындай допинг катары эчким эчтеке колдонбойбуз. Биз против допингке биз каршыбыз да, наоборот. Кыргыз күрөшү биз андай таза мындай. Биздин кыргыз балбандар үчүн эч кандай допингдин деле кереги жок болуш керек, мен ойлойм. Бизде бар. Кээ бир жерде бар түшүнбөстүк, билбестик болуп калып эле ошондой болуп калбаса, бизде андай бүгүнкү күнү андай көрүнүш деле өтө жок да. Мындайча айтканда. Демек ушул толугу менен ишенип, ошондой эле болсун деп үмүттөнөлү. Негизи бизге бияктан көрүүчүбүз сиңиз билдирген экен. Спортчуларды дейт, спортчуларды чынында эле жакшы өнүгүп келе жатат, ишиңиздерге ийгилик. Бирок ушул спортчуларды курамага тандоодо спортчунун жөндөмүнө гана карайсыңарбы, же спортчунун кандайдыр буга чейин кылган эмгегине карап туруп ал курамага кирип калабы дейт. Көрсөткөн результаттарына деген. Бул Кыргыз Республикасынын чемпионаты только ошол аныктайт. Ошо биринчилиги берген, биз ошону аныктап алалы деп аткан. Бул жерде бизде азыр мына чемпиондор бар, только ошол мындай коюлганда ошол менен аныкталат. Эгердир кандай бир себептер менен ушу чемпионат Кыргызстанга багы ооруп калып, эме болуп катышпай калган болсо, анда биз бизде өзүбүзчө залдан эме өткөзөт да, схватка өткөзөбүз да. Сынак, өзүнчө сынак кылабыз. Ошондон анан кийин утса анан барат. Бизде ушу бүгүнкү күнү То есть спортчунун курамага кирем деген мүмкүнчүлүгү дагы деле болсо бар. Бүгүнкү күнү ким утса ошол барат деген принципте. Главный тренерлерден сурасаңар деле айтып берет, ким утса ошол барат. Болду. Ошол менен биздики аныкталынат да. Анда биздин көрүүчүбүз ошо чемпионатка катышпай калган окшойт. Анда сизде мүмкүнчүлүк дагы бар экен. Өзүңүздүн күчүңүздү көргөзүүгө демекчибиз. Ал эми кантип байланышса болот мында сиздер менен? Кантип кайка барыш керек? Биз менен байланыш үчүн бизде мынагы Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясы бар эмеде. Биздин уламыз айтпашым. Офисибиз бар, бизге кайрылса болот. Федерация биз госагенттигин дирекциянын алдында Спартак стадионунун үстүндө, экинчи этажында биздин өзүбүздүн бөлмөбүз, офисибиз бар. Ал күрөш федерациясына келип суроолор болуп, бир көтө информация алам десеңиздер, биз дайым даярбыз, жардам берип, туура маалымат берип турганга. Буйруса, 2020-жылы мынакей биз Сымлада бособосун аптаганда эле жакшы бир мелдешти өткөрүп алдык. Жайында буйруса дагы мелдеш болот деп турган учурубуз. Кудай буйруса, анан дагы кандай пландар бар? Ушул жылдын жыйынтыгы менен. Ушул кандай жыйынтыктайбыз деген? Эми 2020-жыл өзүңөр билгендей Олимпиада. Эң биринчи азыр биздин максат Олимпиада оюндары Токиодо өтө турган. Ошо август айында. Ошо дайындыкта азыркы күндө бул 4 жылдан бери келаткан дайындыкта, бул кечеки күн эле эмес. Рио бүткөндөн баштап уже Токио башталат деп балдар дайындап келип, канча деген каражат колдонуп, биздин спорт агенттиги бөлүп келет, Кыргыз күрөш федерациясы, национальный олимпийский комитет, андан тышкары биздин спонсорлорубуз бар. Алар да жардам берип турат. Бизде жакшы биздин Кыргыз Республикасында иштешип жүргөн жеке бизнесмендер бар, ишкерлер. Алар дагы көп демирчилер, действительно. Мурунку спортчулары. Мына былтыр Кабаулу Кожомкул өткөздүк, Мегаком компаниясы жардам берип атат. Ушундай компаниялар бар да, айта кетсек. Бага Кыргыз күрөшүнө бизде дагы артта калбайлы деп бизге жардам берип, өздөрүнүн колунан келген жардамын берип жүрүшөт.
көптөгөн ишкерлер аларды айта кетиш керек да. Чынында эле белгилей кетиш керек. Азыркы учурда спорттун ар түрүндө баягы колдоочулар, сырттан меценаттары, демирчилер абдан эле көп болот. Анан өзгөчө грек негизи эле жалпы күрөштө ушул олимпиада түрүндө колдоочу чынында эле силер бул жаатынан баягы капаланбай эле койсоңуздар болот болуш керек. Анткени спортчуларды жеке колдогон, федерацияны колдогон бийлик өкүлдөрүнөн жеке ишкерлерге чейинки колдоочулар чынында Кудайга шүгүр. Башка жаатка караганда Күрөштө негизи сиз айткандай аябай эле жакшы жардам берип атат. Мына былтыр Газпром компаниясы да Айсулууга машина берди бизден. Газпромдон Болот Абдуллаев өздөрү Мелис Токтогон чемпион мери болуп келгенде ошондо ал киши дагы берди. Негизи эле көрсөңүздөр, баягы негизи эле жеке ишкерлердеги мамлекет тарабынан сиздердин федерацияда баягы өнүгүү да көп, анан колдоо да көп чындыгында алыш керек, Ага карата негизи спортчулар спортчу менен, бирок машыктыруучу жааты, баягы анткени спортчунун ийгилиги көбүнчө ошол машыктыруучудан келет эмеспи? Саяпкер киши. Анткени машыктыруучу ошол эле спортчуну көрө билип, ушундан бир нерсе чыгат деп, аны туура машыктырып, туура тамактандырып, айтор баягы спортчулар жөнүндө материалдарыбызды караганда, кадимкидей баягы ушундан көрө спортчу болбой койбойбу дейсиң, анткени жашашы ушунчалык бүт эреже менен, тамактанышы бүт эреже менен, айтор ушунчалык бир чоң үстүндүк кароонун үстүндө болот эмеспи? Анысы карандай спортчунун ошол машыктырган машыктыруу жааты, машыктыруучулар азыркы кезде кандай? Жетишерликпи деген суроо. Алардын деңгээли, алардын окуп үйрөнүүсү, жаңы технология, деп айтабыз, ушу инновация жолунда. Биздин могу жетишкендиктердин баары ошо жадабас ушу тренерлер биринчи очередь ошо машыктыруучудан зависит этет. Биз жардам берип ушу жанына колдоо көргөзгөнүбүз болсо, эң биринчи ушу машыктыруучу ошо спортчунун жанында ошонун түнкүсүн режимин карап, кечинде тамагын карап, туура сөзүн айтып, муну мен машыктырасың деп ушу биздин машыктыруучунун себеби кесебин ушундай деңгээлдерге жетип атабыз. Ушу чоң ыраазычылык ушулар. Алардын айлык маянасы ал тарабынан бүт кароо тарабынан бүт жакшы, ошо тренерлерден, федерация тарабынан жардам берген, гос агенттиги жагынан өзүлөрүнүн канааттандыруу биздин машыктыруучуларыбыздын нааразычылыгы жок. Наоборот, ушу жүрөгү менен деги эле айлык деп биз акча манайына эмес, жүрөгүнөн иштеп ушунча салымын кылып, ушу биздин машыктыруучуларыбыз ушу патриот сезими менен ушундай жетишкендиктерге жетишип атабыз. Да. Мынакей канча дагы терең ыраазычылык билдиришибиз керек, канча дагы. Бирок бул күрөштүн түрү, эркин күрөш, грек-рим күрөшү баягы олимпиаданын түрү болгондуктан менимче анын өнүгүшү дагы бат болуш керек. Кызыккан жаштардын саны дагы бүгүнкү күндө аябай эле арбын. сөзсүз түрдө. Бүгүнкү биздин маегибиз баягы жалпы үстүртөн кыргыз деги эле ушул күрөш жааты кандай өнүгүүсү, жаңылыктары бар экендиги жөнүндө билдире алдык. Бирок кийинки биздин келечектеги көрсөтүүлөрүбүздө сөзсүз түрдө олимпиада жаатына да басым жазалы, бул жөнүндө дагы бөлөк жана жеке толук маектер болмокчу. Ал эми бүгүн студиябызга келип берген меймандарыбызга ыраазычылык билдирүү менен бизде коңгуроо бар экен. Бизге байланыш бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Улуп жатабыз. Суроо бергенде биздин кыргыз балбандардан башка балбандар Сыналгыдан алысыраак туруп алсаңыз. Например, вот неме биздин гражданин эместерди алды го. Экөө биринчи бурят менен хакастар алды. Ошолордун гражданствосу барбы же кандай жолдор менен алыштылар биринчи месте? Багы суроону кызыктуу бердиңиз деген ишеничтебиз, бирок түшүнүүгө тилекке каршы түшүнүү кыйын болуп калды. Сиз сыналгын жанына туруп алгандыктанбы, угууга дагы мүмкүн болбой калды да. Сиздерге чындап эле ушундай мисалы көрүүчүлөрдөн, жарандардан суроо болсо атайын интернет айдыгында сайттар барбы? Атайын суроолорун өздөрүнө жооп алганга. Бизде бар. Күрөш федерациясынын өзүнүн сайты бар. Суроо бул ушул жарандык жаатында болду окшойт, граждандык. Мисалы үчүн ушул чемпионат Кыргызстанга башка жарандын улуттар катышып алдыңкы. Жок, андай болбойт. Биздин Кыргыз Республикасынын гражданини болуш керек биринчи очередь. Ачык эмес, бул закрытый өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги өзүбүздүн чемпионатыбыз да. Буга бөлөк жактан келип эч ким катыша албайт. Гражданин болбосо биздин күрөшкөнгө ал укугу жок. Ошол. Аны жана атайын интернет айдыгында сайт туурасында айта кетсеңиз. Байланыш телефондор болсо.
биздин федерация ошо жана мен жана жогоруда айтып кеткен неме дарек менен келип ошо тармакта суроолор болуп ошол жакта биздин өзүбүздүн Facebook бүт тармактарда биздин баракчабыз бар. Ошондой эле Instagramда, ошондой эле Facebook тармагында да бизде өзүбүздүн немебиз, баракчабыз. Ошого кат суроо эмелерибиз ошого жазсаңар болот. Жана ошондой эле биз көрүүчүбүзгө жогорудагы ушул аябагандай жагымсыз байланыш терс болуп калды, биз каалагандай болбой калды. Андыктан өзүңүздүн сурооңузду биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. Биз меймандарыбызга сөзсүз түрдө ал суроону жеткиребиз жана алардан жообун сиздерге алып бере алабыз демекчибиз. WhatsApp номерибизди кайталай кетсек 0501 67 01 91. Бул номерге жазсаңыздар бүгүн болбосо эртең дал ошол жакын аралыкта биздин меймандарыбызга узатып, алардын жообун сиздерге узатып беребиз деп айтып кетмекчибиз. Сиз сөзсүз түрдө сиз жоопсуз калбайсыз деп. Ал эми студиябызга таң эрте келип, ушул өздөрүнүн жаңылыктары менен, маектери менен, маалыматтары менен бөлүшкөн меймандарыбызга ыраазычылык билдире кетели дагы бир эре тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын курама командасынын координатору Нурлан Исмаилов жана ошондой эле күрөштүн Азия федерациясынын вице-президенти Талант Жекшеновдор болушту. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге Рахмат сиздерге да, ишиңизге келип. Келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Буюрса Кыргыз жергеси дагы ушу 2020-жылы турган Олимпиадада сонун ийгиликтерге жетишет. Рахмат айтканыңызга. Кабарыбызды, кулагыбызды бекем түйүп колдоп турабыз. Ал эми СТВ өз ишин өзүнүн оңунда улантып бермекчи. Бизден алыстабаңыздар.